Assalamu alaikum, hurmatlı Cemaat Mustafa YouTube kanalımızın kattalıqçылары, жылқы сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы, туғандар? Бүгүнкү чыгарылышыбыз біз Медет акенин жанындабыз. Медет аке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыз аке? Тынчсызбы? Иштериңиз болуп атабы? Аллага шүгүр, жакшы бар. Бүгүн ака кандай аттарды чыгарабыз? Бүгүн 5 ат чыгарабыз. Бүгүн 5 ат чыгат. Арасында бир чоң аттарды көрүп калдым ака. Ошолорду көрсөтөт экенбиз да. Жакшы аттар чыгат. Жакшы аттар чыгат. Жакшы аттар чыгат. Анда баштай берели аке? Баштай берели. Не сугештирип атасызбы аз аттарды? Санжар. Мына Санжар өзү минип калыптыр. Мынакей достор. Санжар, ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Устатка кызмат кылып атасың. Кызмат кылган. Устат чакырды келипти. Бүгүнкү чыгарылышта 5 ат чыгарат экенсиз аке? Чыгарабыз. Анда ушул аттан баштай бербейлиби? Бул ат боюнча бир маалымат бериңиз аке. Бул аттын улагы жакшы. Улагы жакшы. Бою 1.55. Эми жапандай деш мүмкүн, аттын өнөрүнө караша баалот да. Аттын өнөрү жакшы, бул аттын улагы жакшы. Анын үйүрү дагы барат. Үйүрү дагы бар. Жалабат өрөндөн келген ат. Ат жакшы ат. Аябай чакылдайт го. Жакшы чабанды. Аягынан чаң чыгып, Улак үйрөнөм деген адам болса, алса болот. Бирок мингенде ойноп турганы менен акурда аябай жогуш. Акурда жогуш беке? Буту болот таза кара байыр жылкыларынан да. Кесе боюнча буту колунда бир текшерип койсаңыз. Бир сыра көрсөтөлү аке. Мынакей тугандар, аттын буттары, сакала туруштары жогушат экен. Кара байыр дедиңиз, а? Ооба, кызыл байыр. Мыналар тебеленген ошондо? Ооба, улакка жүргөн ат тебеленет да. Кыйрылган жерлер тебеленип жакшы болгон да. Мынакей достор, анда бул биринчи номердеги ат. Кийинкисин уже ушул жерде тартабызбы же наракка өтөбүз беке? Бул жакка киребиз азыр. Жайытка, Жайытка киребиз иншалла. Бунун баасын канча деп атасыз? Баасын 150 миң койдум. 150 миң сом. Мынакей достор, 150 миң сом. 5-5ке дагы аябай чоң. Повороттору аябай чоң. 5-5ке чабылганбы өзү? Ооба, 5-5ке башына дейт. Санжар, үстү кандай экен? Өтө ток. Өтө ток. Кечек тайлар не болду? Кечек тайларды саттык ака. Сатып өрдүңбү? 5-10 мүнөткө калбай эле саттык. Сатып кетиптир да. Жакшы. Өзү сенин колуң жеңил өзү, Санжар. Кызмат кылдабыз. Кызмат кылдасыңбы? Шакиртти бөлдүңүзбү? Шакиртти пата берип бөлдүк. Пата берип бөлдүңүз. Ооба. Өзү жакшы жигит. Жакшы жигит, а? Кандай түнү айтсам келет. Кызматка даярбы? Кызматка келет. Тапкан берекелүү болсун. Негизинен алганда бул Медет таксыр. Медет ака устат эми бизге. Негизинен Кыргызстанга эле YouTube чыгарган ушу Медет таксыр. Баштап берген, а? Баштап бергенчи. Баштапкы көчүшүдө. Эми негизинен алганда биз як не десе ошо бизге жакшы сабаттарын берет. Устат эми? Бизге жакшы сабаттарын берет да эми. Жакшы ат алгыла. Жакшы ат алгыла эң негизи 4 казык дейт да. 4 казыгын карасаңар, алган адамдарым ыраазы болот деп да. Ыраазы болот да. Ошого карап эми жакшы ат алганга силер да аракет кыласыңар. Эми аракет кылып атабыз. Ооба. Акылыбыз жетпегенине кеңешин берип турат, а? Кеңешин берип турат. Устат деген ошондой болот да өзү. Үйрөтүп. Ошондой болот экен анда аке, а? Кийинки аттарга өтө берели анда аке. Кийинки аттарга карта берели. Айтчы, январ мына 2-нчи номерден баштап атканы турабыз тугандар. Медет аке. 2-нчи ат боюнча бир маалымат бериң аке. Атыңыз жоон экен, чоң ат экен аке. Бул өзү жашы боюнча 4 жаш жаңасы да. Жаңасыга чыкты уже, а? Жаңасы эми болот да. Азыр нерседе азыр деле жарып не болду элек. Азыр жанынан көргөндө мындай чоң ат экенин бир көрсөтөлү дагы. Бирок чоң ат болгону менен жүгүрүшү жеңил экен, а? Жеңил да. Бул пол тияж менен данчак аркындашылган жылкы да. Пол тияж менен данчак. Эгер тияж болгондо мындай чуркамак эмес да. Мындай тапылдап, а? Ооба. Бул чуркашы жеңил экен. Жеңил жаныбар. Бирок жаңы минге. Жаңы минге. Эмне үйрөнүп атабы? Эми келди да. Бунун бою канча чыгат экен? Бою канча? 1.65. 1.65 плюс экен, а? Плюс эми 65 эле дейилиши. 1.65. Майли 1.65 болсо 1.65 экен. Адам ана чоң айтпайлы эле. Ооба. Келип дагы көрүшөт да эми өздөрү өлчөп, а? Данчак менен пол тияждын аргына. Мына аттын үстүн көрүңүздөр. Мына көбүрөөк неге тияжга тартып кеткен да. Бирок жеңилдигин көрдүңбү? Жеңилдиги жеңил экен. Жеңил да. Дагы бир кое берчи Санжар. Санжар.
Мынакей. Bunu daha minген sayın açılат, а? Сейчас көшті. Бұл бүчүн айланыш керек. Minген сайын уже күчүнө кирип дейін. Қанша біз өрөнгө дагы сөөк таш алыш керек да. Бұл ат жылқыны мисалы біз минбей койдук бу, жылқыны бузабыз. Кандай ат болсо да. Кандай ат болсо да. Көбүрөөк минип жүрүшкө ат ошончолук ачылат, өзүнүн несин алат. Жолго жүрүш, тарбиясын алат. Анан өзүнө дагы сөөккө дагы катуулукка жардам берет. Анан баягы көш болтпайбы? Мисалы эти, майыл. Бүтүн бүчүнгө айланат да. Эми ушуну тренировка да, Ооба, тренировка. Тренировка. Барган сайын жеңилдеп мындай булчуңдуу болуп тең, а? Ооба. Жоош багат. Атама жоош, аябай жоош. Жеши көрүнүп эле турат, а? Жешинде айып. Жешинде айып жок. Айып жок жешинде. Эми баасын канча? Баасында айып барбы? Баасында айып барбы да? Баасы мындай болот. 200 000 кеми бар деп койдук. 200 кем бар дедиңиз. Кем бар деп койдук. Эми калган адамга насип кылсын. Айып тапсаң болот, айып таппасаң болот керем, а? Баасын айып тапса да болот, таппаса болот, а? Кеми бар. Элдин эрки да. Элге коюш керек мындай аттарды тугандар. Мынакей достор, бул 2-номердеги ат болду. Бурулуштарын көрсөтчү, Санжар. Жакшы эле экен. Баш элтек мына. Баш элтек. Чомулугун мененчи. Бирдей экен. Мынакей достор. Көбүрөөк миниш керек, минген сайын ат чырайына чыгат да. Ат бирок өтө чоң экен, а? Чоң ат экен. Ат көкүрөк караңыздар. Көкүрөктөрү. Анда бул 2-номердеги ат болду экен, а? Кийинки атты тарталы тугандар. Санжар кийинки атты минчи. Бул жакта мини базар тугандар караңыздар. Атка выбор кеңири. Тандап өзүңүзгө жакканын алып койсоңуздар болот. Мынакей достор, 3-чү атка кезек келип жетип калды. 3-чү аттын башынын чоңдугун караңыздар тугандар. Чоң баш бул ат боюнча азыр Медет ака бир маалымат бере берсин. Биз көрө берели тугандар, сиздер менен чогуу ат алам дегендер алдыдагы номерге чала бересиздер. Медет ака, бул ат боюнча маалымат бериң экен. Бул ат боюнча жашы боюнча аябай чоң ат көрүнүп атат. Чоң ат экен, акыйкат. Не? Жашы боюнча 4 жаш жаңасы. Жаңасы. Бул дагы өз негизи булар 2 асыга чейин кеңири чоңойт. Бул ел дагы эндиги да чоңойт. Бирок бул аттын мүчөсү вообще бөлөк. Бөлөк экен, а? Бөлөк, акыйкат. Чоң баш. Чоң баш. Анан курчтугу, нелери аябай жакшы. Анан мүчөлөрү ям өзүнүн жеңин алып жүрөт да. Алып жүрүсү, а? Басканы башкача экен, бул аттын немеңиси кайман аты барбы жокпу ака? Кайман аты гладиатор деп коет. Гладиатор. Ого. Бирок атты ургандары, курчтары аябай жакшы жаныбар. Курчтугу дең, а? Анан үйдө да кармаганам жакшы. Кармаганга жакшы. Жакшы. Аттын мүчөсү качы? Мынакей достор. Аттын мүчөсү, аттын турган турпаты ушундай болуп турат тугандар. Бул аттын өнөрү кандай? Эмне өнөрү бар ака? Өнөрү улакка чабыл элек булат. Улакка чабыл элек. Жашы канча дедиңиз дагы? Жаңасы бул. Жаңасы. Жанагы 2-номер менен тең экен да? 1.65 кемичи. Бою. Бою кеми 1.65. Ат бирок өтө курч. Курчпу? Үйдө дагы балдар нокточондо сууруп атышат. Нокточон эле. Ошондо анын жооштугу, а? Ошондо. Жооштугу. Айырмасы башка аттын айырмасы. Мына көкүрөк менен мени алып көргүн. Күчтүүлүгү да. Бул басмай саткан жерин кара. Аябай кең да. Себеби эмнеде? Кеңдин бул күчтүүлүгү атты сүргөнүчү. Жеңилдиги жеңил, аябай жеңил чуркайт. Анан башында жүрөк толду. Бул азыр бул атты дагы баягы айткандай көбүрөөк бастырыш керек. Тарбиялаш керек. Тарбиясы үйрөнүп калган, баскандары нелери. Бир кое берип койчу. Кое берсин Санжар. Мынакей тугандар. Эми ака, баасын канча дедиңиз буну? Баасын $5,500 койдук. $5,500. Доллар, $5,500 ошондо сом менен эсептегенде бир канча сом болуп калат экен ака? 460 миң, а? Примерно, орто эсеп менен, а? Мынакей тугандар, бул 3-номердеги чоң атты сизерге тартып. Башы элпектиктери ham жакшы да. Гладиатор дедиңиз ака, а? Гладиатор. Гладиатор. Өзүңүз койдуңузбу? Муну мен өзүмө да койдум. Өзүңүз койдуңуз. Себеп бизге келгенде аттын нелери жакшы тарбия болуу керек экенин тарбияладык. Бирок аябай тез аралда тарбияланды да бул. Күндө миндиңиздер да, а? Күндө 2 мал минебиз. Күндө 2 мал. Мынакей тугандар, Гладиатор 3-номерге $5,500 деп коюлду.
Эми кийинки атты өтөлү ака. Кийинки атты тарталы тугандар. 4-чү ат кандай болду? Биз менен чогуу көрүңүздөр, билиңиздер. Тугандар 4-чү номердеги бул ат боюнча. Бүгүн ака көбү жерде болот экен да. Жерде аттар. Акырында бир турат чыгат. Акырында бир турат чыгат. Эми бул ат боюнча бир сындуу ат экен, бир маалымат бериңчи ака. Бул аттагы 4 жаш жаңасы. Жаңасы. Бул жанагы капитаныңыз окшош эмеспи? Капитандай бою капитандан да тикелей кылышы мүмкүн. Бирок алдан үчөлүрак. Үчөлүрак. Баягына моюну суз, мындай сузуп жүрөт экен, а? Моюн сунупчу. Караңыздар тугандар. Бунун кайманаты кандай деп койдуңуз ака? Кайманат Айтумар деп койдук. Айтумар. Не үчүн? Себеп бул аттын Айтумар деген себеби ана айгачкасы турбайбы? Айгачкасы бир белги, Тумар деп бир белги да. Себеп бул ат үйүндө тумарлар тагы не кылган экен эле. Жалдардан чыкты, мен тумарды алып салдым да. Ошого мен Айтумар деп коюпсуз да? Деп койдум. Негизи тумар бизге кереги жок. Атка өзү тумар коюлат, неден жазылыпчы. Башка нерселер экен кылып салдым. Ошондо аттын өзүнүн сындуулугу деле ушунчалык жакшы экен. Бунун бою канча чыгат? Бою 1.70. 1.70 болот экен, а? Кеми 1.70. Кеми. Мен эле. Жанына турчу. Мынакей тугандар. Атка бир салыштыралы. Мен өзүм 1.70 да. Өзүңүз? Өзүм 1.70 боюмчу. 1.70 дейм, келген болсо алдан бийик 1.73, 1.75 чыкса, андан жакшы да. Себеп 2 сантиметр бийигирээк чыкса эле алган адамдардан. Ошон үчүн не кылган? Аттын туягын карасаң сен. Туяктар бул Россия эмеспи дейм да? Россиядан келген өзү. Россиядан келген. Туякты карасаң, жеңил туяк. Жеңил туяк. Баягы немелер жок деген, караңыздар тугандар. Эми бул тарбия көрө элекпи бул ака? Тарбия көрө элек. Эми гана үйрөнүп атат. Бирок дух нелер жанына жакшы жок. Мынакей тугандар. Аттын чоңдугу мындай жанына келсеңиздер дагы байкасаңыздар керек. Атты көрүп мындай чоң экен деп ойлойсуздар тугандар. Аябай чоң. Бул эми үйүргө коюш керек экен ака бул ат да? Үйүргө эмес, буну кышта чапсын э. Жок, ошо үйүргө коюп пулун алып dem кышта тукум алып турат экен деген да. Жооштугучу? Жооштугу жоош эле жанагы. Жооштугу жоош. Эми бунун баасын канча дедиңиз? Баасын $6.000 койдук. $6.000. 5.000 сомгочу. Айтумар $6.000 коюлуп турду ака. Бир чабып көрчү, Санжар. Кой берчи. Жаныбар Айтумар. Аргымак экен ака. Арышы күчтүү экен. Арышы күчтүү. Тугандар көрүңүздөр. $6.000 коюлду. Бул 500.000 сом болуп калат экен. Алдыда номерлерге чалсаңыздар болот. Сүйлөшөбүз. Сода кылып. Эми сода болот да. Кайсы жылкын чыгарсам дагы маган сенасы жок. Содалашсың. Содалыктан сүнөт да. Сүнөт болот да. Содалашсың. Анан эми көп эле ойлойт экен. Сиз мисалы үчүн 500 деп койдуңуз, ошол эле баадан түшпөйт деп, кымбат коёт, ана мына деп жазышат го. Түшөт. Мен дайыма айтам, келди содалашка дейт. Биринчиден, экинчиден көп айтып атпайбы, бул кымбат десе биринчи содалаш. Содалашка кел. Анан ошо содага карап иш кылабыз. Анан экинчиси ким келип акчаны эсептегенге берем. Телефондон бүтпөйт а? Жок, бүтпөйт телефонда. Келсин алдыма келсин. Содалашка жакшы. Жакшы экен. $6.000 Айтумар коюлду. Бул 4-чү номердеги ат тугандар. Атты көрсөңүздөр сиздерге жагат деп ойлойм. Аттын чоңдугу, аттын сындуулугу, өңү, түсү, келбети тугандар. Караңыздар. Жеңил экен ака, өтө, а? Аябай жеңил. Аябай жеңил экен. Жооштугу жоошпу, ичип жеши? Жакшы. Өзүнүн сыртын айтып турбайбы? Сыртында мындай чачып турат дең, а? Тугандар азыр келгенден кийин бир сыра мындай буту колум, аттын пешенесин бир сыра көрсөтүп коелу. Бери бастыра бер, бери. Жанына барып тартайын. Ошондой бастырып келер.
Тоқтап тұр Санжар. Мына кетіп ондар. Атты bir сырап тұттарын тартайын. Бұның тазалығы. Бүрөгі. Анда, ака, кейін қарт көтел, а? Кейін қарт көтел. Мана ке, достар. Кейінгі гүлік, 5-ші гүлік шықты, 5-ші торы. Медет ака, бұл гүлік бойынша бір ба беріңіз. Бұл настоящий. Чап, тағы, өткөр. Айда. Охо, таза гүлік екен, а? Бұл английский порода, да? Англичан ошонда? Англичан, таза англичан. Жашы бойынша 5 жаш. Екасы? Екасы. Бая бір жолы шықпайды да, брат. Ракета деп шықты. Ракета, Ошоның акасы да. Ракета қашан шықты лака? Ракета мына күзде неде шықты да ғой. Қышында шыққан, а? Талаш бол, не болған ғой ракета. Оооо. Азыр ушул турушта бойы 1.70 да бұның. 1.70 шығады? 1.70-тен биіктік. Ракетаның анда жақын акасы ба? Поворотторун көрдүңбү? Торы. Бойы бийик экен, ака? Бийик. Караңыздар туугандар. Аяғы, буттары. Bunun жашы канча дедиңиз? 5 жаш. 5 жаш. Бул улакка чабылган бекен же чабылган эмеспи? Чабылган эмес. Неделе турган. Багылып эле турган, а? Багылып турган, ошол бизден келди. Мына эми 5 жаш болду. Жаңасы эле да. Ооба. Мына 2 асы болду. Булатта өзгөчөлүк. Өтө гүлүк. Туяктарда не болуп көрсөң? Туяктар. Тартайлы, туяктар таза бака. Главное. Жооштугучу. Жооштугу жоош эле. Мына туяктын несин карасаң, тик туяк. Тик туяк. Саны дагы мында жоон экен, ака. Ошо 1.70 барып калат да. 1.70 барып калат. Анан не? Бунун кайманаты Кайманатты bir кино көргөнсүңөр, биздин кыргыздар менен түркмөндөрдүн киносы чыккан. Ошондо ат чыкканда тик туяк деп хопту ушул түстө, ушул кашкарда ушундай. Анан ошого карап гүлүк тик туяк ат гүлүк болот. Ошол үчүн тик туяк деп койдуңузбу? Анан ошого тик туяк деп койдум. Аттын өйдөлүктөрү. Аркаңкы сондарын көрсөң, кинонун аты эмне дедиңиз? Кинону. Биздин көрүүчүлөр көрүп коюш. Аркасы деңирлигин карасаң, мындай болгону менен сан эти күчтүү да. Басырчы Санжар. Ого, тайтайып кетиши күчтүү экен, а? Күчтүү ат. Разгон өтө, оборот. Өтө жакшы экен аттын оборот. Булдан ушудан кулун алса дагы болот. Жакшы бээге коюп тең, а? Кулун алса болот. Булакка чапса дагы болот. Эми муну азыр бул ушул турушта аттын эти орто. Орто эт да, бул жакшы багып не кылсын. Жөө жакшы жыгыт. Бунун баасын канча дедиңиз эми? Тик туякта ака? Тик туяктын баасын $6,500 койдум. $6,500? Айт! Жана. 6,5 кеми болобу ака? Ооба, кем болот. Кеми болот, а? Аттын күлүктүгүн караса. Кетиши күчтүү экен аттын. Мына достор, $6,500. Бул акыркы ат болду ака, а? Бул 5-чи ат. 5-чи ат болду. Мына достор, тик туяк чуркап келип калды. Аттын дагы кандай маалыматтарды бере аласыз ака? Бул аттан мүмкүн болушунча жакшысын алып келдим. Жакшысын тандап келдиңиз, э? Булагынын 4 туягы таза да. Аттардын туяктары таза. Анан мына ким атка баа берген болсо, ошол атка карап өзүнө кат деп ойлойм. Bunday табыш кыйын экен. Кем чыгабы? Кем чыгат да bunday? Кем чыгат? Bunday аттар мисалы канча деген ипподромдор издеп жүрөт bunday аттарды. Бирок алар высокий ценада болот да. $6,500 дедиңиз, а буну, а? $6,500. Кеми болот, мына кеткандар. Бул 5-чи номердеги тик туяк кайманатындагы англичан породасындагы жылкы болду, достор. Жүгүргөндө ham куйругу ушундай болот экен, ака, а? Кандай кетип атса ушундай көтөрүлүп. Гүлүктөрдөн да булар. Ошондо гүлүктүн катарына кошсо болот, а буну, а? Гүлүктүн катарына эмес, гүлүк бул. Гүлүк. Мына несин айтып турбайбы? Формасы дең, а? Булагы деле, буту деле бардык жагы айтып турбайбы? Мына кеткандар. Ошондо бул акыркы ат болду, ака, а? Ооба, акыркы ат болду. Биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир сөздөрүңүз жокпу, ака? Көрүүчүлөргө эмне дейм? Барыңыздарга мусулман бир туугандар барыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун.
ошол орозодо билип билбей калган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирсин. Биз күнөөкөр пендебиз, тилибизден чыгып кетет, оозубуздан чыгып кетет. Жаман сүйлөп калсак, бирөөгө орозонун урматына эмне болсо бизди кечириңиздер, биз сиздерди кечирели. Орозонун аркасы берекелүү болсун. Ким ооруп жаткан болсо Аллахым дартынан ушпай берсин орозонун урматына. Канча деген адамдарга дүйнө өтүп калмаса Аллахым дүйнө берсин. Иши жүрүшпөй аткан иши жүрүшүп кетсин. Бардыгына Кыргызстан элине, Өзбекстан, Тажикстан элине бардыгыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, жакшылыктарда, той тамаша жакшылык күндөрдө Аллахым жолуккан насип кылсын. Ассаламу алейкум, рахматулла, баракатух. Рахмат тақсыр сіздің жақсы сөздеріңізге, жақсы аттарды шығарып елдерге тартып олаганыңызға чоң рахмат айтабыз. Көрішкенше туғандар.